Кут медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз. Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр, кадырлуу интеллектуалдар, айыпнар жана мырзалар. Бүгүн 27 июнь 2021 жыл ЛТРде Билерман Ордо жайкы сериялар 3-чү тур. Телекөрүүчүлөргө каршы Динара Сапарованын командасы келген. Динара айым дагы бир жолу кош келипсиздер. Манайыңыздар кандай? Жакшыбы? Оюнга даярдык кандай? Мына ортодо бүтүндө бир сезондон кийин келдиңиздер. Саламатсызбы, урматтуу алып баруучу, саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр. Нокат командасы бир сезондук тыныгуудан кийин жакшы даярдык менен жакшы маанайда бүгүнкү оюнга келди. Буюрса телекөрүүчүлөр менен таймашууга даярбыз. Бүгүн 5 билерман болуп ойнойсуздар. Бул сиздерге оорчулук жаратат деп ойлойсузбу, Динара айым? Бир билермандын жоктугу Оорчулук жаратпайт го. Аракет кылабыз. Команданын курамында базасы, күчтүү базасы менен келген Мырзабекти көрүп турабыз. Балким ошондон улам дагы Мырзабек азыр 2 билермандын ордун толуктайт деген сизде бир ички ишеним болушу мүмкүн. Мырзабек мырза. Саламатсызбы, урматтуу алып баруучу. Ордобузга кош келипсиз. Кушбак болсун. Бүгүнкү оюнга кандай жакшы ниеттер менен келдиңиз? Акыркы жолу ойногонуңуз менимче 2 жыл мурун, Ооба, 2 жыл мурун ойнодук эле. Былтыркы жылы тилекке каршы пандемияга байланыштуу келе албай калдык. Биздин ошондой болсо да ар дайым оюн Ордодон кабардар болуп турабыз YouTube каналдар аркылуу, Facebook, Instagram баракчалары аркылуу. Албетте бул жер биз үчүн өтө мындай жакын жер, сыймыктуу жер. Ийгилик анда сизге дагы. Ийгилик. Команда демек бир топ тажрыйбалуу билермандардан куралган. Анда эмес, урматтуу телекөрүүчүлөр, мына бүгүнкү оюнду биз баштадык. Жаңы кошулган телекөрүүчүлөр болсо, бул оюнга кантип биз суроо жөнөтөбүз дегендер болсо, экрандагы даректер сиздер үчүн жазып алыңыздар. Ош шаары, Ленин көчөсү 330, Билерман Ордо интеллектуалдык оюнга ЛТРге деп жазыңыздар. Facebook'ta Билерман Ордо деген баракчабыз бар. Ал жерге катталыңыздар да суроо жөнөтүңүздөр. Instagram'da көрүп турасыздар, Билерман астыңкы сызыкча Ордо. Мына ушул баракчабыз биздин расмий баракчабыз. Катталып суроо жөнөтүңүздөр. Жана Билерман Чекит ТВ күчүкчө mail chekit.ru биздин электрондук дарек. YouTube'да Билерман Ордо деп издесеңиздер, биздин оюндар тез-тез жүктөлүп турат. Мына ушул YouTube'дан дагы өзүңүздөрдүн сүйгөн оюңуздарды көрүп турсаңыздар болот. Суроо жөнөтүү эрежеси өтө жөнөкөй. Суроо логикалык болуш керек, жообу сөзсүз кошулуш керек. Өзүңүздөр тууралуу толук маалымат жана телефон номериңиздер. Бүгүнкү оюндун өнөктөштөрү ар дайымкыдай эле. Башкы өнөктөш Барбол кондитердик фирмасы. Барбол адал, жаңы, дайыма таттуу гана. Дагы бир расмий өнөктөшүбүз бул Актив дизайн, полиграфия жана жарнак борбору. Жана ошондой эле Йома бургер тез тамактануучу жайы, Ош шаарындагы тамактануучу жайларга сиздерди чакырат. Эң сонун бургер. Жана ошондой эле бүгүнкү дагы бир жаңы өнөктөшүбүз Коңур Жаз эс алуу жайы, Ош шаары Озгур айылында жайгашкан. Мына ошол өнөктөштөр баарыңыздарга ийгиликтерди каалайт. Анда эмесе биз оюнду баштадык. Эсеп азырынча 0-0. Биринчи раундга старт беребиз. Биринчи раунд. Что, где, когда оюнуна убактыңыз бир болуп барганга аракет кылдыңызбы, Мырзабек мырза? Же сизден өтө узакпы ал район? Жок, район деле жакын, бирок көбүнчөсү алардыкы түз эфирде болот дагы, кечки саат 11-де башталат оюн. Биз дүйшөмбү күнү жумушка эртерээк чыгыш керек болгондуктан 11-де, түнкү 11-де ал студияга баргандан бир аз бизге ыңгайсыз. Демек, биринчи раунд Төрөбай уулу Москва шаарынан жөнөткөн. Демек, ал жакта иштеп жаткан биздин мекендешибиз.
Тилекке каршы бул телегөрүүчүбүздүн фото сүрөтү жөнөтпөптүр. Эрлан мырза, эгер кийинки оюнда көрүп жаткан болсоңуз, бирге сөзсүз түрдө бизге фотоңузду жөнөтүңүз. Азырынча биз бир аватар коюп турабыз бул жерге. Урматтуу билермандар, баарыңыздарга улуулар дагы, кичинекей балдар да ойноп жүргөн кадимки бута майнитурга көңүл бурсаңыздар болот. Кайсы бир бутага так атууну, тактыкты үйрөтүүчү оюндардын бири. Бирок маселе бул оюн жөнүндө эмес. Россияда дейт, Эрлан мырза айтат, Россияда коомдук жайларда ушундай бутаны коюу аркылуу кандайдыр бир жумушту жасоого чакырган көрүнүштөр бар дейт. Ушундай бутаны коюу аркылуу кандайдыр бир пайдалуу нерсеге чакырган көрүнүштөр бар дейт. Сиздерге суроо, кандай максатта мындай буталарды колдонушат? Кеттим энди. Кандай жумуш? Пандемияга байланыштуу Россияны сакташ үчүн Анал эме болуп калат дейсиңби? Жок, бир нерсени Бул баягы чакырууга кыргыз чакырат ойдогу дейт. эме эмеспи, зебра эмеспи мындай? Жок, зебра эмес. Кандайдыр бир жумушту пайдалуу кылууга нерсе чакырат. жасоодо, Мисалы үчүн мусор топтоого окшогон бир нерсеби дейм да, мындай бир нерсени кылууга чакырат дейт, бир жумушту. пайдалуу нерсени дейт. Пайдалуу нерсени кылууга чакырат экен адамдарды. Пешеходный эмес бул. Негизги маселе кайсы бул сүрөттүн кайсыл бөлүгүндө болушу мүмкүн? Цифраларда эмеспи? Цифралар ана черно-белый полоса ошодо бир нерсени кылууга чакырат экен. Ошол Не болушу сүрөттү мүмкүн? коюп, Чет мамлекеттерде автоунаалардын баягы терезесине койгон булар бул башка. бул ошол Бир нерсени- бишекти коюп туруп эле ошого мусорду таштандын ташап кет дегендей эме. Ошол менин да оюм ошого кетип атат да, таштандыны. Ошо эмелер идиштире койсун. ошол жакшы экен. Ошол мындай ыргыт деп мишенге эме болгондо таштан Таштанына так таштоо экен, кызайыр. Динар айым, убакыт бүттү, ким жооп берет? урматтуу алып баруучу, бул суроого команданын ою менен ошо команда менен келишип өзүм жооп бергенге аракет кылайын. Бул биздин оюбузга ошол мусордон арылууга, мусорду ошол жерге таштагыла деген рекламабы, чакырыкпы, ошентип ойлоп атабыз. Мисалдап бериңиз. Мисалга, ар жерге таштай бербей, ошол жерге ыргытса, жанагы мусор салчу идишке, урнага мусорду таштагыла дегендей реклама окшойт. Жооп калды анат. Туура жоопту көрсөтүү үчүн сиздерге эмне үчүн бутаны пайдалуу иштерге жана кайсы жерлерге койгондугун мен азыр көрсөтүп берейин сиздерге. Мына таштаны таштоочу урналарга коюлган буталар көптөгөн жерлерде биз урналар байкайбыз, бирок жолдо баратып ыргытканда туура эмес түшүп калат да. Бул адамдарды ошого алаксытканда, адам чакырган. Ошого атуу менен таштанды. Мына ушул KFC бренди турат. Балким ошолор жасаган окшойт муну. Эсеп 1-0, жооп туура. Экинчи раунд. Мырзабек, ушундай урналарды менимче сиз көрүп жүрсөңүз керек. Балким көрүп эле жүргөндүрмүн, бирок негизи эле биз мусорду таштабаганга аракет кылабыз. Ал жерде биз өзүбүздүн жоопкерчилик деп билебиз. Мына кыргызстандыктар ал жерде өзүн туура алып жүрүш керек деген ой менен ар дайым биз мусорду тиешелүү таштанды таштоочу челектерге таштайбыз да. Ошондуктан көңүл бурбасам деле керек. Мүмкүн көргөндүрмүн. Элдияр Омуркеев Бишкек шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, баарыбыз эле жумушта же көчөдө эс алганы джинс шымдарын кийебиз. 1973 жылы Levi's деген белгилүү компания бар. Биз кийип жүргөн, көпчүлүк кийип жүргөн джинс шымдарын чыгарып баштаганда, джинс шымдын чөнтөктөрүн билесиздер. Алдыда 2 чөнтөк, аркада дагы 2 чөнтөк, анан кийин оң жакта чөнтөктүн үстү жагында дагы кичинекей чөнтөкчү бар. Туурабы, Зайнидин мырза? Ошол кичинекей чөнтөк бир максатта чыгарылган. Ал жөн чыккан эмес. 1973 жылы. Кандай максатта Levi's ошол чөнтөктү чыгарган? Кетти минута.
Урматтуу алып баруучу, жооп даяр, мөөнөтүнөн мурда. Ким жооп берет? Зайнидин Акботоев жооп берет. Зайнидин Акботоев. Маалымат боюнча интернет булактардан окуган болчумун. Алгач бул шымдар, жынс шымы бул алтын казуучулар үчүн атайын чыгарылган шым болуп эсептелет. Анан алардын кичинекей чөнтөкчүлөрү булар ошол алтын изилдөөчүлөрдүн алтындын баягы табылган көкүмдөрүн салып чыгуу максатында атайын ошол эксперттер үчүн, ошол изилдөөчүлөр үчүн атайын тигилген деп окуганмын. Сиз ушул маалыматты окугансыз? Ооба. Алтын көкүмдөрүн атайын салып коюу үчүн жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам. Классикалык костюм шым жана джинсы. Классикалык костюм шымды кийип жүргөн мырзалар дагы кошумча костюм ичинде чөнтөк болгон. Ал Зайниди мырза эмне кызмат кылган? Ал кадимки кичинекей кол сааттар болгон. Кол сааттарды ошол костюмдун чөнтөгүнө салган. Ошон үчүн чөнтөк чыккан. Костюмду чечип, классикалык кийимди чечип, джинсыны кийгенден кийин дагы сааттарды салуучу бир жер болуш керек эле. Levis компаниясы, фирмасы мына ушул жагдайды эске алып, кол сааттарды ошол чөнтөкчөгө салуу иретинде атайын чөнтөктү кошуп чыгарган. Алтын күкүмдөрү салуу балким кайсы бир булактарда айтылышы мүмкүн, бирок Levis компаниясынын максаты ушул болгон. Эсеп азырынча 1-1. Балким башка компаниялар ошондой үчүн да чыгаргандыр, балким. Бирок Levis компаниясы мына ушундай максатта чыгарган экен. Эсеп азырынча 1-1. Тилекке каршы үнөмүңүздөр дагы сакталбай калды. 3-чү раунд. Бүгүн Instagram онлайн суроо коюлган, Active Design'ın суроосу коюлган, Super Blitz дагы бир нече телекөрүүчүлөрдүн суроолору турат. Азамат Бегматов Ош шаарына силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Белгилүү сахабалардын бири Абу Хурайра радиаллаху анху минтип айтат экен. Бир уруудан эки сахаба келип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга экөө бир мезгилде мусулман болушкан эле дейт. Эки сахаба келип пайгамбарыбызга ыйман келтирип, динине бир мезгилде мусулман болгон дейт. Бирөөсү болсо бир согушта шейит болду, экинчиси андан 1 жылдан кийин дүйнөдөн кайтты дейт. Талха ибн Убайдулла минтип айтат экен. Мен түшүмдө жанагы 1 жылдан кийин өткөн кишини шейиттен 1 жыл мурда бейишке киргенин көрдүм дейт. Түшүндө. Мен таң калдым. Шейиттин даражасы жогору деп айтылат. Пайгамбарыбыз өзү айткан дейт. Ал эми бул андан мурда бейишке кирип калды. Мен пайгамбарыбыздан саллаллаху алейхи вассаламдан сурадым. Эмне үчүн шейиттен мурда бейишке кирди? Себебин пайгамбарыбыз өтө сонун түшүндүрүп берди. Сиздер издеп көрүңүздөрчү. Урматтуу алып баруучу, жооп даяр. Шашылбадыңыздар, Ким жооп берет? Мырзабек жооп берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул суроого ушундай деп жооп берген. Себеби 1 жыл кийин кайтыш болгон сахаба мурдагы шейит кеткен сахабаттан көрө 1 жыл көбүрөөк намаз окуду деп жооп берген. Демек 1 жыл көбүрөөк ибадат кылып калды дегендей. Соопту көбүрөөк топтоду дегендей. 2-1 эсеп жооптура. Команданын эсебинде бүтүндө 1 минутта калды жана 1 упай алдыга чыкты. Азырынча 2-1 эсеп. Бүгүн 3-чү тур, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жакшы сериялар уланууда. 4-чү раунд. Зайыр мырза, жумушуңузда кандай жаңылыктар бар? Албетте, учурда эске алганда кубанычтуу жаңылыктар азыраак болушу да мүмкүн. Кандай кошумча талаптар болуп жатат сиздерге азыр? Мурдагыдай эле иш тартип, аз кошумча өзүбүздө жеке өз коргоо каражаттарын колдонгула деп атат. Кызыл зонага киргизилдик. Ошол эми оору боюнча көбөйүп атат. Бул деле өтүп кетет.
Эмне үчүн жайкы мезгилде күчөп жатат бул ковид, сиз билесизби? Менин жеке оюмча бул вирус ысыкты жакшы көрөт окшойт деп калдым. Анан эми жайкы мезгилде эмне күчөп атат, адамдардын баягы кыймылы, миграция көбөйгөндөн болдуго деген дагы эме бар, пикирлер бар. Эми ошол негизи. Башка өлкөлөрдөн адамдар көп келди, бизге дагы, бизден ал жакка барды ошол. Instagram онлайн суроо. Басымдуу суроолордун көпчүлүгү Instagramдан келет. Биз ошону эске алып да Instagramдан онлайн суроону алууну чечкенбиз. Демек, бул жолу сиздерге Кубан Жумамидинов аттуу телегөрүүчүнүн суроосу келген, Бишкек шаарынын тургуну. Анда мен суроосун окуйм. 17-18 кылымдарда Мароккодо бир эбегейсиз байлыкка, бийликке ээ болгон бир султан болгон. Тарыхый инсан бул. Мулай Исмаил ибн Шафир деген мына ушул султан бүгүнкү күнгө чейин Гиннестин рекордтор китебинде кайсы бир көрсөткүч боюнча дагы деле эң алдыда. Ушул султан. Анын мындай рекордко чыгышынын себеби өтө бир кандай десем, кызыктуу да. Бул султандын үйүндө 20 күн сайын, ар бир 20 күн сайын окшош бир окуя жүз берип турган. Ар бир 20 күн сайын окшош бир окуя жүз берип турган. Мындай көрүнүш дээрлик жарым кылымга созулган. Султан. Урматтуу билермандар. Марокколук султан Исмаил Мулай эмне боюнча рекорд коюп жатат? Кеттим. Гарем болгон болушу мүмкүнбү? Жок. Болушу мүмкүн. Бул болгон эмес. Эмне өткөргөн болушу мүмкүн? Рекорд Гиннестин рекордтор китебинде 20 күн сайын эмне кылышы мүмкүн? Адам Эмне үчүн 20 күн? Ар 20 күн сайын деп атат. Жок, бул аял алуу эмес менимче. Коопчулугу маалда эсепке койот. Бул башка нерсени, Соопчулуктун себеби ошол. башка вариант таштагылачы. Аял бир вариант. Бир нерсе сой белге турат экен, ар 20 күн. Может, баягы зынданда жаткандардын немесин кечирүү күнү болушу мүмкүн. 20 күн сайын болсо. Кайсы 20 күн? Гиннестин китебине кирген болсо, мындан көп алган аял алгандар өтө көп да, бул жарым кылымга созулган дейт. Жарым кылымга созулганда ар 20 күн. Кызыктуу деп атпайбы? Суроо кызыктуу деп атпайбы? Ну, менимче аял алуу эмес. Ооба да. Эми бир эле мезгилде эмес, буларды эми бошотуп берген уруу. Бир айда 12-50 жылда. Онусун эсептебейли, башка варианттарды. Аялдан башка жакка чыгып калачы. Башка нерселер. Балдар сүнөт. Динара айым. Туу алып баруучу, бул суроого Мырзабек Досматов жооп берип көрсүн. Мырзабек Досматов. Кызыктуу болгон болсо, Гиннес рекордунда ушул күнгө чейин сакталып турган болсо, бул менин оюмча ар 20 күн сайын жаңыдан баягы аял алып турган. Өзүнүн гаремин жаңылап турган. Ар 20 күн сайын гаремин жаңылап турган. Ооба. Жооп кабыл алынат. Аялдарды сүйлөп бербегилечи деди Динара айым. Сиздин оюңузча эмне болушу мүмкүн эле, Динара айым? Мен ар кандай башка диний жакты ойлодум, башка нерселерди ойлодум. Эми оюм жакшы эле да, булардыкындай жаман эмес эле. Мырзабек мырза жаман сөз айткан жок негизи. Тарыхтагы болгон бир окуяны айтты да. Мен туура жоопту айтам. Марокколук султан Мулай Исмаилдин расмий эмес, так эмес маалыматтарга караганда 1171 баласы болгон. 1171 баласы болгон. Анын ичинен 888 эркек бала. Калганы кыздар болгон экен да. Демек, мунун гареминде 500ге жакын аял болгон. Ар 20 күн сайын бирден перзент төрөлүп турган. Ар 20 күн сайын бирден перзент төрөлүп турган. 50 жыл аралыгында. Мырзабек мырза бир кадам калды да. Бир кадам калды, туура жооп койчу, бир кадам. Эми гарем, туура гарем айтылып атат. Мырзабек сөздөрдө гарем бар. Мырзабек мырзанын бир гана кадамы бул 20 күндө гаремди жаңылап турган деп айтып атат. Балким жаңылап турган болушу мүмкүн. Бирок
рекорд Гиннес эсептеген маселе ар 20 күн сайын бирден бала төрөлүп турган. 50 жыл аралыгында 1171 перзенти болгон. Мен да таң калдым буга. Аракетиңиз жаман эмес, бирок акыйкат моюнга алышыбыз керек, Мырзабек мырза. Азырынча эсеп 2-2. 5-чи раунд. Чыңгызхандан өтөт, Мырзабек мырза. Чыңгызхандан бул өткөн. Чыңгызханда деле айрым маалыматтарга караганда 400 жакын гареминде ошондой күңдөр болгон деп айтылат. Бирок андан мынча 1000 ашыгыраак перзент төрөлгөн деп эч жерде айтылбайт. Шамырбек Чаров, Өзгөн районунун тургуну, Кара Таш айыл өкмөттө биздин активдүү телекөрүүчү, көптөн бери суроосу коюлуп эле, бүгүн суроосу коюлуптур. Урматтуу билермандар. Залкар манасчы Сагынбай Орозбаков жөнүндө көрүнүктүү искусство чеберлери, адабиятчылар, жазуучулар ар кандай пикирлерди, ойлорду айтып келишет. Алардын бири Токтогул Сатылганов. Токтогул Кыргыздан мындай манасчыны мен эч качан көргөн эмесмин. Анын манасын угуп мен эстен таанып калам кээде деп. Ушундай бир сөз бар экен. Мусулманкул Молдобасан деген дагы бир манасчы болгон. Ал дагы акындык жагынан Сагынбайга мындай жеткен, тең барабар боло турган инсанды мен көрө элекмин. Биз болсо анын жанында кичинекей эле бир катардагы адам болуп калабыз дептир. Ушундай эле Сагынбай жөнүндө Алыкул Усмонов, Асанбек Табалдиев, Чыңгыз Айтматовдор өздөрүнүн ар кандай пикирлерин, цитаталарын айтышкан. Сагынбай Орозбаков өзү ислам динине ишенген, мусулманчылыкты кармагандыгы айтылат. Ошол пикирлерин Манас өзүнүн эпосунда, варианттарында да кошуп кеткен, Зайыр мырза, туурабы? Сагынбай Манас айтып кеткен жерде кандайдыр бир Кудайдын бир берекети менен мындай бир жакшылыктар болуп турчу дейт. Оорулар, мал оорулары болсо, мал оорулары бир азайып, адамдар оорулары азайып, ушундай бир береке болгон дейт бул келип кеткен жерлерде. Ошол эле учурда чүй өрөөнүн кыдырып Манас айтканда Сагынбай Орозбаковго 400 жакын кер кашка жылкыны белекке беришип, эми ар айылдан топтоп, ошол 400 жакын жылкыны айдап кеткендиги айтылат. Ошондуктан Сагынбайга байланыштуу белгилүү бир сөз бар экен. Урматтуу билермандар. Ушуга байланыштуу кандай сөз айтылат эл арасында? Минута кетти. Жок, 400 жылкыга байланыштуу. Кегиле. Саяпкер. Саяпкер жакындап атат. Жылкыларды эме кылып туруп, Манас айтып туруп, жылкыларды топтоп алып кетти деген башчы. Жок. Дагы бир цитата. Саяпкер манасчы. Саяпкер манас өзүнөн манасчылар мени жакшы айтса керек деп төштүктүн кайсы менин ашыда Көкөтөй нашы. Бул жерде жакшы запись жазылып калган эмес да, өзү өтө көп айткан экен. Бизде саяпка карлашып эле калган да, Сагынбайдыкы бир эле семеттейдилер. Бул кишинин аркасынан ээрчип кеткен болсо жылкы. Жок, муну айдап кетип атат, буну берип атышат, ошону айтканначы. Ошондо аркасынан ээрчип кеткен болсо бир бай үйүр башчы болуп атпайбы го, ошондой эмес. Үйүр башчы, саяпкер, бул ушул жакындап атат ушун. Дагы кандай варианттар айтайлы? Жылкынын пириби. Жок. Как кайсыга жооп токтолобуз азыр? Үйүр, жылкылардын үйүрүн айдап кеткен саяпкер ошол уларды кошуп туруп, манасчылардын. Саяпкер манасчы. Так, Зайнидин жооп бересиң. Динара айым. Урматтуу алып баруучу, бул суроого Зайнидин Акботоев жооп берет. Зайнидин Акботоев. Манасчыга саяпкер манасчы, же болбосо манасчылардын саяпкери деген мындай ат коюлуп калышы мүмкүн ошол себептен. Саяпкер манасчы биздин жооп. Демек саяпкер манасчы деген сөз калышы мүмкүн. Жылкы айдаган саяпкер манасчы деп. Жылкы айдаган саяпкер манасчы жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам. Манас айткан үчүн буга белек катар эл сыйлап берип атат. Тиричилигиңди мына ушул жылкылар сатып оңдоп ал деген нерсе бар мунун артындачы, мындайча айтканда. Бүгүнкү күндө дагы биз ушул сөздөрдү колдонобуз. Биз аларды кантип колдонобуз? Зайнида мырза. Мисалы үчүн айталык, Мырзабек мырза бир сөз айта турган болсо,
эң керектүү бир сөз айта турган болсо айтабыз, ой, Мырзабектин сөзү бир аттык болду депчи. Мырзабектин сөзү бир аттык болду дейбиз. Же болбосо Зайнидин өзү бир аттык киши да депчи. Эл арасында, урматтуу билермандар, менимче баарыңыздарга белгилүү болуп калды окшойт. Сагынбайдын ар бир сөзү бир аттык деген ошондон кийин бир лакап калыптыр. 400 жылкыны айдап кетип аткан үчүн ушинтип майдалап, маанилеп айтыштыр да. Сагынбайдын ар бир сөзү бир аттык деп. Теке каршы оюңуздар менимче башка жака кетти окшойт. Эсеп азырынча 3-2. Телекөрүүчүлөрдүн пайдасына Шамырбек Чаров Өзген районунан сиздерге мына ушундай суроону жөнөтүп, телекөрүүчүлөргө бир упайды азырынча алып берди. 6-раунд. Илгиз мырза, бүгүн бардык маселеде сиз жалгызсыз, пикир билдирүү укугуңуз бар. Команданын буга чейинки көрсөткүчүнө кандай баа бересиз? Албетте, бул команданын курамындагы Динара эжебиз, бул жердеги байкелерибиз биз алгачкы жолу Билерман Ордо клубуна келгенде тааныган биздин устаттарыбыз деп билем. Андыктан оюн баары жакшы, баары сонун. Буйруса команда эми ачылып жатат. Буйруса оюндун аягына чейин жеңиш менен оюнду жыйынтыкташат деген үмүттөмүн. Командага ийгилик. Рахмат. Кайсы суроо? Асылбек Камчыбеков Кызылкыя шаарынан сизерге каршы суроо берет. Мониторго көңүл буруңуздар. Урматтуу билермандар, бул сүрөттө сиздер жерде жашоочу жаныбарлардын карикатуралык сүрөт десек болот. Батберек деп койсок болот. Чогулуп алып, батберек ойногонун көрүп турасыздар. Булар ушинтип батберек ойноону чечти дейт. Бирок кайсыл бир жаныбардын батбереги такыр эле учпай койду. Бекитилген жерде бир жаныбар бар, Мурзабек мырза. Бекитилген жерде бир жаныбар бар. Сиздер жаныбарлардын жашоо турмушун көз алдыңыздарга келтирип, кайсыл жаныбардын батбереги учпай коюшу мүмкүн жана эмне себептен анын батбереги мынтип учпайт? Ал кайсы жаныбар бекитилип турат? Минута кетти. Ордон сыйбаган жаныбар Ташбакабы. Ташбака же болбосо болушу Үлбү. Салмактуу пилби же. Шамалды катуу чуркасаң шоого карап. Ооба. Ташбака, үлүл, дагы эмне бар? Жылан бар. Жылан кетет тескиде. Сөлжанбы. Сөлжан кетет. Жылан, үлүл. Үлүл эле ташбака. Мына олар Скорее всего, бул суда. азыр могу сүрөттү жашырганда мына жогоруга чейин жашырып коюптур да. Үлүл эмеспи? Ташбака болсо мындай. Ташбака кичинекей жылан. Анау крокодил менен эмне маркасы? Мен кинде башым. Булар чуркап атат да, кыймыл бар. Бирок бул жаныбар болгондо чоң болуп атат да. Буларда кыймыл болгон үчүн шамал болуп, батбереги жогору учуп атат да. Бул Чуркалган жок, жылган жок, ордунан жыла албай атат. Ташбаканын мындай голу дагы жок да, буту бар да. Может ташбакадыр, а? Ылдамдыгы аз болгондуктан бул батбереги учпай калып атат. Ташбака же үлүл, кайсынысына токтойбуз? Динара айым. Так, урматтуу алып баруучу, бул суроого Зайыр Кадыров жооп берет. Зайыр Кадыров. Бул жерде кыймылы жай же болбосо өтө аз, ташбака болушу ыктымал деп атабыз. Ошол ташбакага көп катуу баспагандыктан, ылдамдыгы аз болгондуктан шамал жок, батбереги жогору көтөрүлбөйт. Ташбака. Жооп кабыл алынат. Сиз эң жай кыймылдаган ташбака деп жооп берип атасыз. Балким үлүлдү да кошуп атасыз. Бирок үлүлдөн дагы кыймылы жай бир жаныбар бар. Өтө жай кыймылдаган жаныбар бар. Мен азыр сиздерге сүрөттүн туура вариантын көрсөтөмүн. Ал ошол ленивец деп коебузбу, жалкоо жаныбарлардын катарына кошобуз, Кыргызча аталышы кандай болуп калат Илгиз мырза? Ленивецтин аталышы жок азырынча, Ленивец деп эле аталат. Караңыздар, кыймылы ушунчалык жай болгондугу үчүн батберекти учура албайт. Караңыздар, акыры крокодилдин үстүнө минип атат.
аттиң тилекке каршы бул суроонун жообу туура эмес болуп калды. Эң жай жүргөн жаныбарды изилдешиңер керек болчу. Эсеп болсо 4-2 азырынча. 4-2. Суроо эс Асылбек Камчыбековду куттуктайбыз. Эсеп азырынча 4-2. 7-чи раунд. Ленивец кайсы бир билерман оюна келдиби? Динара айым. Жок, мага келбеди. Тойчу. 7 ай дедим дагы, бирок кошуп толук айта албадым. Айтышыңыз керек, Тойчу мырза. Болгон нерсени ортого ташташ керек. Ташташың керек эле, Тойчу. Сиздерге каршы актив дизайндан суроо. Урматтуу билермандар. Мурдагы доорлордо падышалар, королдор өздөрүнүн эң жакын досторун чачтарач кызматына алышкан экен. Өздөрүнүн эң жакын досторун чачтарач кызматына алышкан. Эмне себептен? Кетти мында. Баягы кыркып атканда мойнун эме бул жерде Рим империясында ушундай болот. Алар өзүнүн мындай башында болгон кемчиликтерин Айта. Докторлору дагы доктору баягы өзүнүн лечебный эмес катары кабыл болгон. Тезирээк айта. тез алды. Өздөрүнүн өздөрү колдонгондо ушу чачтарачтар. Эң кичинен адам чачтар Рим империясында чачтарачтарын эми баягы инструмент менен эме кылбаш үчүн Бир вариант ошол. Коопсуздук Экинчи вариант докторлукта, доктор баягы тазалыкта. Жок, бир чачтарач жакын досторун ишенген адамдарды коюп атат. Коопсуздук үчүн дагы Коопсуздугу анан кийин дегустатор катары колдонгон деп атасың. Дегустатор жок, бу жерде только чачты ойлонобуз. Муну демек коопсуздук дагы жок. Бул мурун ошол бир суроо келген эле. Да, ошол. Азыр баягы медик эң таза адам болгон. Таза үйлөрдөн чыккан. Жакын досун коопсуздук менен болот атасыз вариант. Динара айым. Ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу. Туура. Жооп берип көрө берейин өзүм. Бизден жакшы варианттар чыкпады, эми барыбыз эле айланып эле жакын досторун чачтарачтыкка алган дегенде бул ишенимдүү адамдар чачын эме кылып атып инструмент менен ошол өздөрүнүн коопсуздугун сактоо максатында чачтарач катары жакын досторун алган. Кандай коопсуздук? Инструмент менен эме кылып салган депчи. Анан бул Рим империясында жанагы жеке өзүнүн өмүрүнүн коопсуздугу үчүн алган. Жооп кабыл алынат. Демек, ишенимдүү адам болбосо, падышаны устара менен мойнун кесип салышы мүмкүн. Падышалар менен мен туура жооп айтып атам, падышалардын дагы жашоосу кыйын чындыгында. Коопсуздук маселеси, башка маселелер. Падышаларды өлтүрүү үчүн эмне деген гана амалдарды ойлоп табышкан. Ага жакын жолой алышкан эмес. Ким жакын жолошу мүмкүн? Чачтарач жакын жолошу мүмкүн. Болгондо дагы колунда куралы менен. Тойчу мырза. Демек, сатылып кетиши да мүмкүн чачтарач кимдир бирөөгө. Демек, ал сатылып кетпеши үчүн эң жакын досторун падышалар чачтарач кызматына алышкан. Анткени алар эч убакта ага кол салбайт. Жок, туура. 4-3 эсеп. Команда бул упайды өздөрүнө ыйгарып алышты. Демек, чачтарачтар устарасы менен досуна гана ишениши мүмкүн экен. 3-чү тур, жайкы сериялар, 8-чи раунд. 8-чи раунд. Абдувалиев Давлет Москва шаарынан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Том и Джерри мультфильм тууралуу бир топ суроолор келген бизге. Ошолордун ичинен
көрүп жүрсөңүздөр керек, балдарыңыздар да көрөт, аралашып көрүп калсаңыздар керек. 1940 жылдан баштап чыгып баштаган бул кино мультфильм Том жана Джерри. Байкап көрсөңүздөр, мультфильмде мышыктын кожойкесинин бети көрүнбөйт, Мырзабек мырза. Ар дайым жарым планда кадрда жүрөт да. Аялдын бети көрүнбөйт. Желкесинин ылдый жагы түшөт, байкасаңыздар. 10 жылдан кийин, тагыра 1950-жылы Saturday Evening Pass деген бир сериясында кожойкесинин бетин көрсөтүшкөн режиссерлор. Эмне үчүн 10 жылдан кийин анын бетин көрсөтүштү? Эмне себептен улам кетти минута. Суроону кайталап коесузбу? Сериянын атын айтып коесузбу? Кандай айтабыз? Сериянын аталышы Saturday Evening Pass. Мындайча айтканда, мышыктардын кечеси дегенде мааниде да. Кошачья вечеринка деген бир сериясында көрсөткөн экен. 10 жылдан кийин. 10 жылдан кийин неге? Минута кетип атат. Неге 10 жылдан кийин? Жок, бул жердечи ар бир сүрөт, мимикасы көрсөтүшүн сүрөт, кадр тартыш керек. Ошол проблема. Кыйын, ооба, ошол болгон бул жерде негизги герой мышык менен чычкан. Бул жагын бүткөндөн кийинби? Туура бул вариант. Эмоциясын билдирүү. Ар бир мимикасына сүрөт тартыш керек. Ол ар бир кыймылын өзүнчө сүрөт кылып тартып чыккан да. Ошол Бул бир вариант. Ошол мышыктардын вечеринкасында кожойкесинин ачуусун мындай көрсөтүш үчүн эмоциясын көрсөтүш максатында туура. ушундай болушу мүмкүн. Дагы бул эмоция бир вариант. Жаныбарлардын эмоциясын көрсөтсөк болгон да. Ооба, негизги жаныбарлар ошондо гана. Калчылыктан улам болуп атат да, техникалык кыйынчылыктан. Жетишкендигине байланыштуу. Анан жанагы рассага да тийиштүү эмеспи? Себеп дегенде байкашыңызчы мындай кара түстөгү аялдын бутун көрсөтөт. Баштан кара түстөгү аялдын буту келет. Ооба, кара түстөгү. Анан кийинчерээк уже сен ал домохозяйка эмес, ал мындай служанка катары баягы аялчы. Бирок служанка катары эмес. Домобойщица. Мультфильмде хозяйка катары эле Эми ал баягы көрсөтүлөт ал. Хозяйка катары. Динарайым. Урматтуу алып баруучу, бул суроого Тойчубай мырза жооп берет. Тойчубай мырза. Урматтуу алып баруучу, ордодо талкуудан жаралган жооп. Мындайча айтканда, техниканын өнүгүүсү 10 жылда ошол адамдын бетиндеги, жүзүндөгү эмоцияларды билдирүүгө, жетишүүгө аракет ошол маалда жетишкен деп ойлойбуз. Ага чейин адам жүзүндөгү эмоцияны берүүгө техникалык өнүгүү жете элек деп ойлойбуз да. Техникалык өнүгүү себепкер. Жооп кабыл алынат. Эмес. Мен туура жоопту айтам. Чындыгында анын бети көрүнбөйт. Чындыгында бети көрүнбөйт. Бирок телекөрүүчүдө маселе. Телекөрүүчүлөр компанияга кайрылып, кат менен кайрыла баштаган. Кожойкенин бетин көрсөк болобу деп. Кожойкенин бетин көрсөк болобу деп. Телекөрүүчүлөр үчүн бул табашмак болгон. Кандай болду экен мунун кожойкеси? Ар дайым эле тополоң да. Джерри, Том тополоңдун үстүндө. Идиш сындырып аткан, сууну ачып коюп аткан, башка кылып аткан. Кожойкеси шыпыргын алып кууп жүрөт, же бети көрүнбөйт. Акыры телекөрүүчүлөрдөн кат келет. Кожойкенин бетин көрөлүчү. Биз ушунчалык бук болуп кеттик депчи. Элдердин суранычынан улам анын бетин көрсөтүшкөн. Урматтуу команда. Эсеп 5-3 азырынча. Эсеп 5-3. Шунда жөнөкөй гана жооп болчу. 9-чу раунд. Раунд. Команда өтө сергектик менен ойнош керек. Супер Блиц. 3 суроо 20 секундадан. Команда толугу менен ойнойт. Команда даяр, Динарайым? Ооба, даяр. Урматтуу билермандар. Сиздерге каршы Аскат Жаныбек уулу аттуу телекөрүүчү суроо жөнөткөн. Москвадан экен, бул да ошол жакта иштейт окшойт. Суроо. Бразилияда жалпы экономикалык социалдык абал өтө жакшы эмес. Жашоо оор, жакыр үй-бүлөлөр, жакыр адамдар көп Бразилияда. Социалдык катмардын түшүнүгүндө
элдин түшүнүгүндө жакшы жашоого эки гана мүмкүнчүлүк бар деп эсептейт экен. Эгерде жакшы жашайм деген адам болсо, ушул эки нерсенин бирин кылыш керек. Демек ал бирөөсү контрабанда товарларын бекитип, наркотик, курал жарак сыяктуу товарларды ушундай мыйзамсыз жолдор менен сатуу аркылуу баюу. Ал эми дагы бир жолу эмне болушу мүмкүн? Футболдон баштайт. Карнавал? Карнавал, футбол. Или контрабандист болуш керек, же футбол менен өздөрүн алаксытырышы керек. Рональдиньо булар живой примерлер. Футболчу болуп кетчек. Болду. Же спортчу же контрабандист. Бразилия деген өзү биринчи Футбол Бразилия дегенде топ. Карнавал. Карнавал эми жалпы вообще. Динарайым. Урматтуу алып баруучу, бул суроого Мырзабек мырза жооп берет. Эгерде биринчиси контрабандист болуу болгон болсо, жакшы жашоого жол, экинчиси сөзсүз футболчу болуш. Себеби буга мисалдар өтө эле көп. Эң биринчиси футбол королу аталган Пеле. Ал да кыйын жакыр үй-бүлөдөн чыккан. Биринчи суроонун жообу туура. Бул футбол. Бразилияда билбейм канча миллион футболчу бар. Же спортту танда, же ошол жөнү танда дегендей бир түшүнүк. Экинчи суроо. Мирлан Абдыразаков, Кербен шаарынан. Телекөрүүчү сиздерге мындай фото суроо жөнөттүр. Урна, урна, таштанды таштоочу урна. Адаттагыдан тыш көрүнүштө орнотулган. Жерден бир аз көтөрүлгөндөй. Кимдерге ылайыкташтырып салышкан муну? 20 секундда кетти. Балыкчыларга эмеспи? Жануарларга эмес, жануарлар ичиндегилерди тазалап жеп, тумшукталды. Жок, суудан чыккан берге жанагы балыкчылар сууга неме кылгандар, ооба, суу салып агып жерге түшүп жеңилирээк болуш үчүн, ооба. Бийлешкенде ошол немеге Суунун боюнда болуп турат да. Жерден көтөрүлүп турганына караганда удобный болуп таштап. Удобно. Сетка жерден бийик болуп турганда ям ошо суудан түшөт. Неме? Ооба, кургас үчүн любой неме баягы суу болгондо оор болот го. Бул суроого өзүм жооп берип коеюн. Велосипедисттерге жана транспорт каражаттарына деп ойлоп атабыз. Эмеси жанагы тегереги машинанын рулуна окшоп атат, кетип атып, ошол айнекти ачып туруп мындай таштап кеткенге удобно. Парктарда болсо, мисалы үчүн велосипед айдап кетип аткандар деле ыргытканга удобно. Мен азыр туура сүрөттү көрсөтөйүн сиздерге. Велосипедисттер, туура. Ушундай баратып эле ыргытат таштандыны. Ушундай ыңгайлуулук жаратып койгон, муниципалдык кызматтар үчүн керектүү экен деп койдум мен. Үчүнчү суроо. Тапсаңыздар бир упай аласыздар азыр. Назбике Зупушева, Сузак районунан. Сиздерге Мона Лиза жөнүндө суроо берип атат Назбике. Мен сиздерге айтылуу картинаны коюп атам. Автору ким мунун? Мурзабек? Да Винчи. Да Винчи. Эң кымбат портрет деп айтылат дүйнөдөгү, Зайнидин. Леонардо да Винчи бул айтылуу Мона Лиза портретин бир канча жылдардан соң таптакыр жок болуп кетет. Бул көрүнүш деп айткан экен да. Да Винчи өзү айтып атат. Картинада бул көрүнүш бир канча жылдан кийин жок болуп кетет деп айтып атат. Эмне үчүн мынтип айтып атат автор? Кеттиби? Каштары кийин канча жылдан кийин. Көрүнүш деп атат го. Нарланагы природа же адамдын. Жок, бул көрүнүш дегенде, значит бул картинада Мона Лизанын каштары жок да. Кашы жок, белгилүү. Бул картина жок болуп кетип атат деп атат. Бул картинадагы көрүнүш деп атат. Картинадагы көрүнүш. Форма жок болуп кетет, формалар башкача болуп коюyor аялдын. Динарайым. Бул эми тартылган материалы дагы бул азыркы замандагы неме эмес, материалы башка бир материалда болушу мүмкүн да. Мисалы үчүн полотно же дагы башка нерсе, экологиялык таза нерсе. Демек, анан ошол нерселер биротоло жок болуп кетиши мүмкүн деп айтса керек. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам. Леонардо да Винчи муну кадимки табигый краскалар менен
тарткан, боектор менен тарткан. Кадимки табигый боектор менен. Табигый боек бул түбөлүктүү эмес өзү. Да Винчи ушундай бир ыкма колдонгон, сапаттуу тартканга аракет кылган. Бирок жылдар өтүп, табигый боектор табигый жол менен күчүн жоготушун билип, ал алдын ала барып Да Винчи бул түсүн жоготот деген. Капкара түскө айланып калат деген. Азыр күндө оригиналы Луврдабы, Илгиз мырза? Ооба, Луврда. Луврда турат. Демек дагы бир топ жылдан кийин бул көрүнүштө болбой калат. Мона Лиза. Табигый боектордо боелгондугу үчүн. Өз атайын ошондой боектор менен бойгон да, Зайыр мырза. Эми капитан жооп берип атат, Динар айым. Табигый деген, сиз да табигый деген сөздү колдонуп атасыз, бирок негизге, азыр негизине карайбыз да биз. Сөз эксперттин оюн угабыз бул жерде, Илгиз мырза биздин эксперт. Близ турда команда 2 суроого туура так жооп беришти. Ал эми 3-чү суроодо деле таптакыр эле туура багытка кетип калды деген ойдон алысмын. Кандайдыр бир деңгээлде суроонун багыты туура эле барды. Туура багыт менен барды. Андыктан мунун Близ раунд экенин эске алып туруп, ушул упайды командага ыйгарсаңыз телекөрүүчү да макул болсо керек. Өтө, албетте, өтө кыйынчылык менен жооп беришти. Өтө кыйналды команда. Бирок 20 секундта чындыгында өтө аз убакыт. Макул, негиздүү деп туралы Блиц раунд. Ийгиликтүү жыйынтыкты алды деп эсептейбиз. Телекөрүүчү дагы Илгиз мырза айткандай, менимче команданы колдосо керек. Ушундай абалда эсеп 5-4. Команда оюн уланта турган болду. 10-чу раунд. Ырыскүл Исабекова Нокен районунан силерге каршы суроо берет. Полинезия урууларынын биринин каада салты боюнча Полинезия деген аралдар бар, урматтуу билирмандар. Ошол жерде уруулардын биринин каада салты боюнча уруу башчысы өзүнүн күч кубатка толуп тургандыгын, өзүнүн картайбагандыгын далилдөө үчүн ошол жердеги, ошол аймактагы тиешелүү болгон бир айталык бактарактарга тиешелүү болгон бир аракетти кылып өзүнүн күчтүү экендигин далилдеп бериш керек. Картайып өсө бул табигый нерсе, бирок ошол нерсени аткарып көрсөтсө, бул дагы эле күч кубатта экен деп туруп, уруусу ага дагы ишеним көрсөтөт экен. Эми силерге суроо. Уруу башчысы бактарактарга тиешелүү кандай бир көрүнүштү жасап, бир ыкманы аткарыш керек болот? Оңой эмес ыкма. Кеттим да. Бактарак үстүнө чыгабыз. Баба үстүнө чыгып. Сындырышы мүмкүн. Чапкан болушу мүмкүн. Баягы мемелер жок бу жерде банан-занан чыккан. Бир кайык жасагычы адамдар неме алабы? Бир ыкманы көрүп, бир көрүштү аткарат экен. Дарактын башына чыккан. Жыгытып балта менен чыгып. Үстүнө чыккан болушу мүмкүн. Даракка тиешелүү чыккан болушу мүмкүн. Башында бөлмө жемишти алып түшүп бериши мүмкүн. Бизде дагы оюн бар го. Сыйгалак даракка чыгуу бар. Эме алган. Азыр бул жок, даракка чыгуу болуп тур, бир вариант болду. Азыр балта менен мындай кылуу, баягы отун аралаш. Ооба. Ошол да болуш мүмкүн. Кайсыга токтолобуз? Кайсыга токтолобуз? Анда Ордодон калбай. Так, Үстүнө чыгыш, дарактын үстүнө чыгыш эле болсун. Маңсыз эле арал болду. Бирок өтө кыйынлыкты жараткан болду. Бул чоң дарактар көп да Полинезияда, мисалы үчүн. Динар айым. урматтуу баруучу, бул суроого Мырзабек Досматов жооп берет. Бул биздин оюбузча дарактын башына чыгып мындай эч кандай бир жардамчысыз чыгуу болгон деп эле эсептедик. Балким ошол жерде Полинезия аралдарында эвкалипт дарактары болгон болсо ушунчалык бийик. Ошонун үстүнө чыгуу болуш мүмкүн. Негизгиси ошол дарактын үстүнө чыгып, ошол бир эме алып түшүү да. Мөмөнү. Жооп кабыл алынат. Телекөрүүчү ушул суроону сыр сандык катары жөнөткөн экен, бирок мен тилекке каршы биздин Кыргызстанда азыр биздин базарда кокос жок болгондуктан мен сыр сандыкка сала албадым.
Бирок негизи жооңуз туура. Ошол эң бийик даракка чыгып, ал жерден кокосду алып түшүш керек экен, Мырзабек мырза. Анан кийин уруу ишенет экен, дагы деле кубатта экенсиң депчи. Кулап түшүп кетиши мүмкүн экен. Биздин падышалар дагы үйрөнсө болот турган нерсе. Эсеп 5-5. Команда абалын бир аз жакшыртып алды. 11-ci раунд. 11-ci раунд. Команда премьер-лигага чыгып кетеби же жокпу? Азыр көрөбүз. Заир Турсуналиев, Чоң Алай район тургуну, силерге каршы суроо берет. Сыр сандык аркылуу суроо жөнөтүптүр. Эми мен Заир мырзадан сурайынбы, эмне болушу мүмкүн? Медиктердин туюмдары күчтүү болот дейт. Катуубу же жумшакпы? Кандай президент болушу мүмкүн, Заир? Каттуу. 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 Жесе болбойт. Жесе болбойт. Болбойт. Караңыз. 1967 жылдан бери айрым спорт түрлөрүнүн, мисалы футбол, волейбол, баскетбол, хоккей сыяктуу түрлөрүнө стадионго же айтор көрүүчү залга фанаттар, сөз фанаттар болот. Өздөрү менен кошо фанаттарга бир нерсени, сыр сандыктын ичине нерсени алып кирүүгө тыюу салган. 1967 жылдан бери тыюу салынат бүгүнкү күнгө чейин. Ошол күндөн тартып, абдан катуу көзөмөлдөйт ушул нерсени. Жей турган, иче турган, ошол мамлекеттин флагы, башка бир кооздуктар, атрибуттар уруксат аларга. Бирок ушул нерсе уруксат эмес, сыр сандыктын ичине нерсени алып киргенге болбойт. Болбосо, эгерде кимде болсо, аны айдап чыгат стадиондон же залдан. Сыр сандыкта эмне бар? Ошондо 67-жылы тыюу салганбы? Петардалар бар, петардаларды алып чыгып жардырган урушдар. Анан жанагы эмечей, лазерлер, дубинка сыяктууларчы бүткөндөн мушташып кетишет го. Самаса бойдо. Лазер жакшы, күзгү жакшы. 67 чыккан эмес. Балким чыккан. Жанагы күзбөшү ойногон хоккейчилерде күзгү андай деле. Свет бар го, мындай болушу мүмкүн. Менче үшкүрүкпү дейм ба, үшкүрүк жакшы бар. Ооба, ышкырганда аластырып коет да. Анда ошондо кайсыга токтолобуз? Үшкүрүк, күзгү, лазер. Шашпай эме тартылып. Үшкүрүк мүмкүн ордудан жардам алып. Силер киресиңер го ушул болгонча мынча, сен кирип жүрөсүң го. Эмнеге тыюу салат азыр? Бизде основной бизде петарда. Буларда бирок үшкүрүктөрдү алып киришет, жок, эми аны ошол судьяныкына окшош үйүнчө тапкан болсо сразу запрет кылат. Ооба да, мынанын ичинде жарылуучу зат жок. Андан мындайрагы бар. Ооба да, жарылуучу зат жок. Күзгү же бычак болушу мүмкүн. бычак болушу деп. 67-жылдан бери бычак бу. Динара айым. Урматтуу алып баруучу, бул суроого Мырза Досматов жооп берет дагы. Судьянын ышкырыгы деген чечимге келдик. Судьянын ышкырыгын алып кирүүгө тыюу салынган. Анткени эгерде ошол ышкырыкты көрөрмандар чала турган болсо, оюн жүрүп жаткан жеринен токтоп калышы мүмкүн. Эгер судьянын көрсөтмөсү жок эле, кандайдыр бир келишпестиктер чыгышы мүмкүн, оюндун жүрүшүнө терс таасирин тийгизип коюшу мүмкүн. Ошондуктан биз бул ышкырык бар деп эсептейсиз. Судьянын ышкырыгы бар деп эсептедик. Жооп кабыл алынат. Эми биз көрөлү анда. Эмне алып кирүүгө тыюу салынат фанаттарга? Бул ышкырык, кадимки ышкырык. Эгерде кимде ким бул аудиториядан, стадиондон ышкырса, бул тоскоол болот. Анткени судья ышкырды деп туруп кайсы бир футболчу же оюнчу оюнду токтотуп коюшу мүмкүн. Ошон үчүн ышкырык алып кирүүгө тыюу салган. 6-5 эсебинде Динара Сапарованын командасы Премьер Лигага расмий түрдө чыкты. Куттуктайбыз команданы. Мына ошентип, урматтуу телекөрүүчүлөр, жайкы сериялардын 3-туру соңуна жетти. Команда өз ара талкуулашып, бүгүнкү суроолордун ичинен кайсы суроо команданын купулуна толгонун тандаңыздар. Ал эми Илгиз мырза, кайсыл билерманды өзгөчө катышты деп ойлойсуз? Урматтуу алып баруучу, бүгүнкү оюн жакшы болду. Бүгүнкү оюнда команда сөзсүз жеңиши керек эле.
себеби бул учурга чейин команда канчалык даярдык менен оюнга келгендигин күзөтүп турдук. Анан оюндун жүрүшүндө негизи Мырзабек байкебиз менен Зайыр байкебиз жакшы оюн көрсөтүп жатты. Мен ушул эки билерманды байкадым. Анан мыкты билерманга келе турган болсок, Мырзабек Досматов байкебиздин ар бир жообу бир аттык болуп жатты деп айтайынчы. Андыктан Мырзабек байкебиз бүгүнкү оюндун мыктысы, мыкты билерманы. Команда эми сиздер ой пикир айтсаңыздар, Динара айым. Азамат Бегматовдун бир жылдан кийин өлүп туруп, наркы эмеден бир жыл эрте 5-те кирген эмеси. Сахабалар тууралуу суроо. Ооба, сахабалар тууралуу. Бул тарбиялыктагы мааниси бар экен, мага ушул суроо жакты. Мага эмес, командабызга. Куттуктайбыз Азамат Бегматовду, куттуктайбыз. Жакшы суроо жөнөткөн. Эмес урматтуу телекөрүүчүлөр, башкы өнөктөшүбүз Барболдун шириндиктери студияга Билерман Ордо эксклюзив торту жана ширин токочтор команда мүчөлөрүнө белек актив дизайн аз да болсо кабыл алып коебуз. Мырзабек мырза, эми дагы бир белегибиз Йома бургерден акысыз тамактануу үчүн сертификат. Динара айым кабыл алып коебуз бул командага. Йома бургер кафесине барып, эң сонун бургерден жейсиздер. Жана ошондой эле урматтуу команда биздин жаңы өнөктөшүбүз Коңур Жаз эс алуу жайы сиздерди чакырат. Озгур айылына барып, ал жерден эс алып, сууга түшүп, суусундуктардан ичип, дем алып кетиңиздер. Жана ошондой эле бүгүнкү мыкты суроо эси болгон Азамат Бегматовду дагы Коңур Жаз эс алуу борбору эс алып кетүүгө чакырат. Азамат мырза, сиз ошол Озгур айылына барып, Коңур Жаз эс алуу борборунан сууга түшүп, бассейнге түшүп эс алып кетсеңиз болот. Сизди куттуктайбыз. Мына ошентип, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү оюн соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Көрүшкөнчө ассалому алейкум. Аман болуңуздар. Кут медиа каналына катталыңыз жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп туруңуз.